Дәуір жол саламатсыздарбы? Бишкектегі Киевская көчөсү менен Эркиндик бульварынын кесилишиндеги Эркин тоо басмаканасынын имараты кечээ күнү буздурула баштады. Колунда чыкпасын деп имарат короо жагынан, эл көп көрбөгөн жактан түртүрүлүүдө. Бул имарат жок кылынат деген сөздөр көптөн бери эле айтылып келген, бирок андагы ишканалар акыркы күндөргө чейин иштеп жаткан. Мисалга, паркчы, бегемот деген кафелер, андан тышкары медиструм жана онклиник деген медициналык клиникалар. Бул эки бейтапкананын ээлери имараттагы бөлмөлөрдү мыйзамдык негизде сатып алган. Алардын колунда кызыл китептери да бар. Эркин тоо имаратынын ордуна 10 кабат мейманкана жана бизнес-борбор тургузам деген курулуш компания акыркы мезгилде сот аркылуу аракеттенип, маселени күч менен чечип кирген. Бейтапканалардын ээлеринин айтымында алгач бул компания алар менен сүйлөшүүгө аракеттенген, бирок ал сунуштаган варианттар медиктерди канааттандырган эмес. Өзүн өтө алдыңкы курулуш фирмасы деп жана Кыргызстандын келечеги жөнүндө ойлонгон сыяктуу кылып көргөзүүгө аракеттенген компания өтө сарамжал болуп чыккан жана медиктер алардын шартына көнбөгөндө сотко кайрылган. Бирок райондук сотто медиктер жеңип чыккан. Анткени алар эч мыйзам бузган эмес. Анткени менен Эркин тоонун имаратын буздурууга аракеттенген Эркин тоо деген ишкана шаардык сотко кайрылып, ал жерде медиктерди утуп алган. Жаңы чечимге ылайык мындан 10 жыл мурда имараттын ичиндеги бөлмөлөрдү сатып алган медиктер ал бөлмөлөрдөн айрылат. Бирок каттоо кызматынын кагыздары боюнча ал бөлмөлөргө медиктер ээ. Жана ушундай мыйзамсыз абал азыр Кыргызстандын турмушунун бардык тармагында көнүмүш адатка айланып кетти. Ошондой эле адат мыйзамды соттор же башка бийлик өкүлдөрү бузганы да адат. Темир жол вокзалынын жанындагы Ала тоо мейманканасынын имараты да дал ошондой эле ыкма менен бузулган. Ал архитектуралык эстелик деп эсептелчү, бирок баары биз бузулуп, бир анын ордунда азыр кезектеги элитка курулуп жатат. Эркин тоонун имараты менен байланышкан маселе башталганда дагы ал тарыхый жана архитектуралык эстелик деп айтылып келген, бирок ошондой эстеликтерди коргоого милдеттүү Маданият министрлиги 15-жыл өзү бул имарат бардык архитектуралык баалуулуктарын жоготкон, аны калыбына келтирүү мүмкүн болбой калды деген чечим чыгарып, имаратты буздурууга жол ачып берген. Айрымдар бул имарат өтө деле кооз же бийик эмес болчу жана өзүнө өзү урап түшкөндөй абалга жетип калган деши мүмкүн, бирок бул имаратты андай абалга анын кожоюндары атайлап алып келген. Кайсы бир ишкананы арзан сатып алыш үчүн аны банкротко алып келген сыяктуу. Биздин коом жана ишмерлер андай шартта, кандай имараттарда 50 же 100 жыл мурда иштеп жашаганын келечек муундар эми көрбөй да калышы мүмкүн. Все, что мы видим, исторические ценные. Тарыхый жактан эмне баалуу болсо, имараттар, архитектура баары сакталууга тийиш. Кайсы бир имаратты оңдоо мүмкүн болсо, аны оңдош керек. Анткени алар шаардын көркү жана жүзү. Потому что это лицо малых городов. Эркин тоо басмаканасынын имараты 1931-жылы курулган жана басма үй деп аталып келген. Советтик мезгилде бардык гезит журналдар менен китептер ушул басмакананы чыкчу. Кийин гана Жигулевский деген көчөдө экинчи басмакана курулган. Ал азыр Суганбердиев көчөсү деп аталат. Атактуу Панфилов дивизиясы ушул имаратта түзүлгөн жана аскерге жазылган жаш уландар ушул жерден бульвар менен өйдө вокзалга чейин басып барып согушка аттанган. Кыргыз коому архитектураны көп түшүнбөйт жана аны баалабайт. Бирок айлана чөйрө ар бир жаштын аң сезимине таасир кылат. Тарыхый нерселер бузулуп, улам жаңылана берсе, аң сезим дагы учурдук гана болуп, тарых өз баалуулугун жогото баштайт. Жакын деле биз Борбор Азиядагы жалгыз мумияны музейден чыгарып жерге көмүп салдык. Казак Чокан Валиханов же орусиялык немис Василий Радлов болсо, биз манасыбызды да жаздырып албай калат белек деп ойлоп кетесиң. Өз тарыхыбыздын өзүбүзгө кереги жок сыяктуу. Ошондо саламаттаңыздар.